Assalomu alaykum agayın. Salamatсыздар көрөрман. Мына өткөндө мына Чолпон атанын кире Алыкул Осмоновдун 1945-жылдан 1950-жылга чейин жашаган акыркы соңку өмүрүндө жашап өткөн ушу Бишкектен келип Фрунзендагы келип кетип жашап турган үйүнүн сыртынан көрсөткөнбүз. Музей китепкана десек болот. Ошол музей китепкананы 20 жылдан бери кыргызча айтканда киши кылып, үй кылып, музей кылып алып келаткан өзү торайгырлык жигит, биздин маданиятка белгилүү фотокорреспондент болуп жүргөн, илгери фотокабарчы болгон көп республикалык газеттерде Бакыт Асанбаев мына үйдү тирилткен да, мындай айтканда. Тетиги ора сөз менен айтканда иткана болуп калган деңгээлден бүгүнкү жакшынакай мынау өз бүйүсүнөн өйдөп аягын көрсөттүк, аны монтаждап көрсөтөбүз. Ушундай кылып алып келаткан Алыкул таануучу, Алыкулдун арбагын алып жүрүүчү, же болбосо Алыкул мына кыргыздын намысы, сыймыгы, дөөлөтү наркы десек, ошол мына Бакыт мырза ошо кыргыздын чыныгы атуулуу, намыскөй уулу катары ушунун баарын аркалап келди. Эми Бакыт мырза мына өткөндө өзүңдүн өтүнүчүң менен телефон аркылуу сүйлөшүүнөн келип тарттык, көрдүк, мэрияга кирип сүйлөштүк. Анан эми сен тоготер жерин айт, эми ыраазычылык элиң айтар, журтуң айтар, Алыкул абаңдын арбагы ыраазы, ал киши арбагында айтар, ал дагы турган иш, баарыбыз ошол дүйнөгө барабыз. Эми мынабу жакшы бир сүйүнүчтүү кабар айтып атасың. Жазда президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси, баарыбыз азыр мыкты азамат экен деп аткан Туманбаев, Каныбек Туманбаев келиптир. Ошол мерчелбеген иштери бар экен, ошондон баштачы. Ооба, туура айтасыз. Мындан ошо жаңы жылдан кийин тегерегибизге жакын жерге имараттар салынды, жаңы имараттар салынды. Мамлекет тарабынан салынды. Ошолорду салып көрүп жүрүп, анан Каныбек Туманбаев деген мамлекеттик кызматкер ушул жакта да келип таанышып, карап көрүп, биякта дагы көрүп кеткен. Анан маселе жаралган ошондо. Bunun bari emne karalbay algan, tegerekçiliktин bari çarçkın, şunun bari iretke keltiribeyli dep, жергиликтүү бийликке тапшырма берип, анан ушуну жасайлы деп колго алышкан. Анан кийин мына деп атышат, анан убакыт кичине узарып баратат. Ошондо кайсы айда келди? Март айында келди. Каныбек. Март айында. Анан кийин өзү кыдырып көрдү. Кыдырып көрүп, анан жанындагы балдарга тапшырма берип, ушунун баягы канча каражат кетет, тегерекчиликтин эмне кылыш керек деп балдарга тапшырма берген. Анан ал балдары өзүнчө келип дагы. Балдар болгондо прорабпы? Прораб экен, ошо жанагы адистер экен да. Ооба. Анан кийин алар майда баштайбыз деген, май болду, анан кийин эми азыр жай болду, эми августта бүтүп атат. Кабар жок болду. Анан эми алардын деле чама чак келбей. Жок, эми кебанды эмес, кабар жок да. Кабар жок болуп атат. Эми бул жерге эмне салабыз дедилер. Мунун эми алардын бизден сураган эмне кылыш керек дегенден ушуну жакшынакай кылып реставрация баягы оңдоп түздөп. Долбоорунду айттың да, баягы айтканбыз. Анан маңдайына бир кино зал салып берели, бир 30-40 орундук кылып балдар келип окутканга, конференция өткөргөнгө, поэзия кечесин өткөргөнгө, туулган күнүн белгилегенге, жанагы өлгөн күнүн Куран окутканга, бир коомчулукту чакырып ушул жака бир жыйын кылганга деп бир чакан конференция салып берели деп айтышкан. Анан алар деле ошону долбоорлоп балким пландап атса керек. Жакшы экен. Эми сен үмүтсүз шайтан дейт, ошо үмүт этип анан аларды дагы мындай айта албай айтпайсыңбы? Эми мына үйдүн биринчиден мен өзүм көрдүм, мына көрмөктүрсүн түнөдүм, Бакыт мырза. Мына Алыкулдун арбагына Куран окудук, абабыздын арбагына. Мына тереселердин баарын жыгачтан өзүнө окшотуп кайра жаңыртып салыш керек. Мына полду баарын алмаштырыш керек, абдан көк жыттанат экен. Анан үстүн баягы ошол тактайдан болсо, жыгачтан болсо, жыгачтын эквивалентинде жасаш керек. Мына булардын баарын заманбап деңгээлге келтириш керек, эшиктерин салыш керек, үстүн жабуусун тиги үстүнкү жабуусунан өйдө оңдош керек.
Анан маңдайына жанагы конференция зал, азыркы тил менен айтканда ушундай салып беребиз дептир, Анан ашкана, тияка жатаканаңды баарын салып беребиз дептир. Калыбек мырзага мен ишенем. Ал айтканын аткарат. Эми барып дагы эсине салып кайрылабыз биз. Анан бу жерге эл журт мына Бакыт мырзаны жалгыз таштабай, биз дагы көмөктөш болуп, мына шаарда деле Памир Казыбаевка жардам берип канча жолу кыйкырып жүрөбүз. Бу жерге келип бир Ысык көл жана Алыкул деген адабий фондбу, борборбу түзөлү деп атабыз. Мына Алыкул бир кишинин же бир уруунун же болбосо бир айылдын менчиги эмес. Алыкул кыргыз элинин дөөлөтү, наркы, маданияты, адабияты, бүтүндөй мамлекеттин сыймыгы. Ошон үчүн муну баарыбыз кол кабыш кылып, анан мен дагы колум бошогондо Бакыт мырза келип, жанагы долбоорлорун түзүп, анан Каныбек айткандай жардам берет. Каныбек мырзага ишенебиз. Бул Алыкулду оңдоп, жаркыратып, тетиги кам жолдо, чоң жолдун ошол жерден арка жасатып, Улуу Алыкулдун Алыкул Ысык көл менен киндиктеш. Алыкул Ысык көл менен Алыкул болот. Ошон үчүн жашаган. Ошон үчүн жаны узарган. Ысык көлдү башкасы кечирип койсун, Алыкулдай даңазалап жазган али акын чыгар элек бизде. Ошон үчүн Алыкулду Ысык көл менен байланыштырып бир даңкын чыгаралы. Эмки жылы 100 канча жыл болот? 10 жылдык болот. Мына баракелде ошого мерчемдейли. Кудай кааласа президентке чейин кат жазалы. А кишилер болсо бул маселелерге аянбайт. Алар ушул урук дөөлөтүн көтөрүп атат азыр мамлекет. Жана нарк деген ушул. Анан аманчылык болсун, дагы кошумча сөзүң барбы? Ооба, анан сиз айткандай Каныбек мырзага мен да ишенем. Анткени көп иштерди кылып атат. Анан өзү убада бергенден аткарам дегенден аткарат экен, ал көпчүлүктөн угуп атам. Анан жакшы жасалып калса, маданий чөйрө болуп сонун болмок. Келип кеткендердин дагы кызыгуусу көп болмок. Улуу акын Ак Калпак кыргыз эли барында тирүү, окурман барында тирүү дейли. Ушу менен эми аманчылык, жакшылык алдыдагы жакшы максаттарга жеткенге улуу жараткан насип этсин. Амин, Аллах рахмат. Ассаламу алейкум агайын. Азыр мына жана сыртынан репортаж бердим эле. Азыр ичине кирип тааныштырайын деп атсам, мына ноокаттан келген меймандар. Бу биздин калемдеш бек келди, калемдеш экен. Бири-бирибизди билет экенбиз. Анан беке жакшы жазыпсың, азыр кырыңды окуп берчи, мына айтып берчи. Аты жөнүңдү толук айтып Таныштырып. Мен Беккелдиев Ташболот, Ош облусунун Ноокат районунун Кыргыз Ата айылынан болом. Алыкулдун ышкыбозумун көп жылдардан бери. Анан ар жыл сайын атай ата ушул жерге келип Куран окуп, кичине зыяраттап, чындыгында тил дили менен акындан эргүүлөрдү сурап кетет. Анан бир жаздым эле. Мына жаңы саясий курайлы ушуну окуп берейин. Күт Алыкул. Элестеп көл жээгинен элестериң, Алыкулда кыйкырыгың келет менин. Арбайың сылагансы мени баштан, али калып тургансы ички сезим. Мен бир оштук ырыңдын ышкыбозу, ыр дүйнөдөн издеген сырлуу жолду, ар жыл сайын ил мүйөзейиң зыяраттап, эстеликтен кармалачуу ыйык кылды. Сезимимде сүйлөшүп сени менен, насип кылса келермин кайра эртең. Окуй берем ырларыңды, окуй берем, азык алып рахаттан балкып энем. Насип кылып жараткан өмүр берсе, күт Алыкул, эмки жылы кайра келди. Кара келди. Сиз аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Менин атым Завагер Али. Ушул облустун Ноокат районунун кеңеш айыл өкмөтүнө келдим. Ушул Ташболот Беккелдиевдин жакын жолдошумун. Бекеме мына Алыкулду ушинтип баягы орусча айтканда разбалный акыбалга таштап коюп туруп, себеби мына кайтарган бала өзү 20 жылдан бери ушул иткана болуп калганда өз колу менен жасап, мына музейди өзү жасаган ушул мекенчил жигиттер бар экен. Мен ошол үчүн келдим. Алыкулдун арбагы деп келдик. Ушундай таштап койсок биз элдүүлүгүбүз кайда, мамлекеттүүлүгүбүз кайда? Алыкул эми сайдын ташындай көрүнгөн жерде жата турган же андай талант эмес, өзүң арзып ыр жазып атасың. Кандай оңдосо болот эми? Муну мамлекетке кантип кайрылабыз? Эми мамлекетте анча-мынча оорчулуктан өтүп атабыз. Ооба, ал жакшы. Ооба. Азыраак каражат эле, каражат болсо, мисалы үчүн бир жакшы жигиттерден коюп бир 40-50 миң айлык Ооба. жазып берген болсо,
Ança bize mına güyermanlar taşlaganın remont mesele jetpek. Ötkönde buna prezident iş başkarmalığı jana biz maktap atpayız, jakşı yazap atat dep Tumanbayev degen jigit gelip ketti. Al şu merçem depti. Tumanbayev kadar gayrılalı dep atabız. Tetigi murdaga ahval eken. Tetigi görsetsen jibek, tetigi sürekli. Birinci karalbay kalgan ahval 20 yıl burun. 15. yılı. Anan şu bakıt toraygınlık oşu gelip anam bunun barınca zaptırı şunda jigitlerge razı olalı ha. Anan hep yemkicini gelgi çekti. Ben dağıtıra koyun, bunday şans olmaz. Bak gelin. Alı kulum. Köljegin hoylu basıp ötken kılım, aytkan tura ıssık kölge ıyık sırın, mahabatın işte jatkan armandarın, jüregine sıybay kalgan muңdu ırın. Jay tappay bul dalganda arzuları, chetleşip akın süygen janduulары, basa turgan joluna çalmırgıtıp, basıntıçıp köre albas alduulары. Süydön jolu bolboy alı kulum, kölge aytıp jürektögü bolgon sırın, tartsa da den soğuluktun azaptарын, жазған дейт, күні-түні албайтыным. Бар сүйісін ырларын көлге арнап, ұзар ұшыр кете албай көлді таштап, бұл тұрмышта қанчалап дос күтсе да, ıssık көлді барынан жалғызтанда. Barakeldi. Bana sen çırayına çıkarpsın beke. Bana o alıp takdırın jasın. Şunday olgun takdırı. Amarçılık olsun. Yemki gelgen yerde bari o suçlardan jolukkan da yemki sezonda. Şunu üy jakşı olmalı alıp kulağın arvağa razı olguday olsun. Oşoğlu jaratman ömür versin, den soğuk versin sizge bizge. Biyilik duruşu işleri gürgüçte aldığa cılsın. Kırgız elinin turmuşu hoň olsun, ruhi baylığı kötörülsün deyle. Rahmat, aman bol. Gürgüz.